Акан арыктан суу агат демекчи, өнөр дүйнөсүндө ата бабадан табирик катары берилип келген сыяк өлбөстүккө таазим эткен манасчылык кыргыз рухунун туу чокусу болуп калды. Атактуу манасчы Чоюкенин бир тууганы Азиздин уулу Шаабай да Алла Таала тарабынан берилген улуу талантты аздек тутуп, кыргыз элине түгөнгүс бай казына тартуулап кетти. Учурунда даңканы таш жарып, тубаса тутунган өнөрүн аздектей билген. Ал 7 жашынан баштап эле манас айта баштаган. Ак Суу районунун Кара Бөлтөк айылында төрөлүп, балалыгы айыл турмуш менен жуурулушуп, Ак Марчанда чойт деп ышкырып кой кайтарып, Жаман Карагай жактан кыйкырык сүрөөн, айгай салган топ кишилерди көрөт. Эч нерсе менен иши жок байоо бала таң калып карап, көзүн ачып жумганча болбой, эс үчүн жоготуп жыгылып калат. Ата-энеси ак сарбашыл айтып кан чыгарып, элден бат алышат. Жөн салды эле адамдарга көрүнө бербеген бабалардын шатыраш атман ат бастырып, жоо жарактарын шарактатып көнүнүшү да улуулуктун уламалуу жолуна кеңири жол чаап берген тура. Элдин баамында Чоюке манасчынын айткандарына окшоштук бар экени айтылып жүрөт. Манас, Семетей, Сейтек баарын ылгабай айтып, Манас атабыздын чебере урпактары Эр Сарык, Кулум Сарык жөнүндө да ийине келтире айткан. 1959-жылдары Манастан 8368 сап, Сейтектен 3842 сап ыр түрүндө айтканы али күнгө чейин алтын фондуда сакталуу. Ошондон үзөңгүсөй кагышып, арыстанган огу манас көк жалык, эбиже чоролор менен жарышып, күндө түндө жол жүрөп, саястан болжурап, 6 күндүр болгондо, 7 күнгө толгондо, бейшембинин күнүндө, жуманын кадыры түнүндө, үзөңгүнү бел байлап, таладын башы тал чоко, олу ялуу кең чоко, тал чокуга бара деме, тал чокуну караса, куш айланбас ой экен, адам баспас жон экен. Чоюке атамдын 2 баласы баягы үркүн учурунда Кытайга чейин барышып, ошол жерден жанакы менин укканым боюнча да чечек оорусуна кабылып, ошо 2 баласы ошол жерден каза болгон экен да. Андан башка тукуму жок, ошо түздөн түз мураскер ошо Шаабай Азизов болуп калган. Шаабай Азизовдун атасы дагы чоң манасчы болгон. Куучу болгон, көрүүчү, баягы сезген бир олиялык касиети бар адам болгон экен, жүзгө чыгып каза болду. Ошол атасы да аябай катуу манасчы экен. Андан сырткары төрөгөн аялдарды, баягы кара баскан аялдарды айыктырып, куучу деп жана шайтандарды кубалаган кишилер да ошондой чоң касиеттүү адам экен. Анан ошо атам 6 жашында манас айтып баштаганда элинен бата алып, анан мен койдум манасымды, уулум айтат деп элден бата алган экен. Карагылачы, кандай бир касиет да. Ошондон баштап өзү айтпай калган экен, баласына устат болгон да. Чоюке атаң момундай айтчу, Чоюке атаң момундай кылган деп жанан бир версияны да айтышат. Тиги атам төрөлгөндө Чоюке атам, негизи атам документ боюнча 27-жыл болот баягы. Чоюке атам болсо 26-жыл каза болуп да. Анан ошондо бир атам төрөлгөндө этегине алып отуруп айткан экен да. Өңүң кара сур, өнөрүмдүн баары сага калат. Мен атама ошо алдына алып отуруп, ошо батасын бергенби же мурас кылганбы, өнөрүңдүн баары сага калат, бирок тирүүңдү атагыңды албайсың деп айтыптыр да. Ошентип айтканы бар экен да, менин укканым боюнчачы. Анан ошондой эле болду, чындыгында. Көз ачык болушкан да булар, ошо көз ачык, алдын ала биле билген. Менин атам да ошондой болчу. Азыркы учурда замандын талабында көз ачыктык, актыгы бар киши өлөрүн билбейт го. Менин атам өзү айтчу, канча жашында каза болорун, кайсы айда каза болорун айтып калчу да. Мен жаш бир 60-тарында эле айтчу, кыштын кырагын шилдесинде каза болом дечү да. Аны баягы тамак ичип отуруп калгып эле анан санаттарды, санжыраларды айтып отуруп тарбиялаптыр бизди. Анан мен кыштын кырагын шилдесинде каза болом. Сөөгүм менен кетем, мен элдерче сасыбайм деп айтчу да. Ошондой болду да. Баягы мумияда эле тери менен эле сөөгү тоңгон терен кетем деп эметип калды. Анан ошо атам каза болгондо, каза болорго чейин да келиндерине жалынып, Кудайга жалынып атты да. Жараткан ошо келиндеримди мени уруштура көрбө.
колдорун үчтө көрбө депчи. Анан ошо атам каза болгондо көң күркүрөп чагылган чартылдап ак суунун тоолорунда кыштын ыран чилдесинде чагылган чартылдаганын мен көргөн эмесмин. Ошо чагылган чартылдап анан жамгыр жаады да, жылуу болуп, ат жабуу деп коет го, ошондой ылымта болуп күндө ошондой болуп турду. 3 күн ошо жаан жаап бир маал. Анан жылуураак болуп атты, келиндерим баягы колум түшпө деген ошо дейм да. Анан өзү айткандай ошо кыштын ыран чилдесинде кете берди. Өзү кандай эле? Мүнөзү чапчаң болчу, бирок аябай баласак, боорукерлиги бар болчу, ак көңүл. Анан жагынып сүйлөп, бирөөнө мындай жалбарганды билчү эмес. Бетке айтып салат, кандай көрсө ошондой. Өзүнүн жан дүйнөсү таза адамды өзү сезип, ошо киши менен аябай жакшы көрчү да, ошондой адамдардычы. Бизде Ганибекова бар, бийчи. Азыр эми ардагерибиз болуп калды, бийлеп алды. Ошол байкемди аябай жакшы көрчү. Каныбекти деп мындай аябай сыйлап, аябай жакшы көрчү. Эгерде көңүлүнө жакпай калса, бетине айтып салып эле, анан мен эми уккан жокмун, бирок сөгүнчөк киши деп айтышат го. Сөгүп салчу экен да. Эми баягы ар адамда бир кыял, ал кыялды ким тыяр? Анын үстүнө ошончо олеялыкты, ошончо өнөр касиетти дарып алып жүрүш деле оңой эмес да. Бир жолу экөөбүз бир жака чыгып баратабыз, анан кийинип атып айтып калды да. Ар жак сөздүн төркүнүн айтпайт, бирок сүйлөп ичинде ойлонуп атат, сыртына чыгарып калчу окшойт. Анан балам, эки дүйнөнү алып жүрүш оңой дейсиңби деп айткан эсимде да. Эки дүйнөсү мына ушул заманыбыз, андан сырткары олеялары менен да аралашып, тиги касиеттүү да, кайып дүйнөдө да аралашып жашаган экен да. Азыр көп ошол сөздөрүн эстеп калам. Анан көрө билчү алдын ала баягы Баткен окуясында дагы Кудайым ошо элимди сактаса экен. Баягы узун куйрук жылдыз чыгып калыптыр. Аламаттан сактай көр, дөп эле күбөрөп, шыбырап эле ошо элге жалынатчы. Анан баягы күн кандай болот, кыш кандай болот, жаз кандай болуп чыгат, бүт айтчы. Бүт ошонун баарын ошо кезде мен деле жүрүп ушунчалык энөөмүнбү же атам такыр өлбөйт деп ойлогомунбу, жазып албаптырбыз да. Анткени биз эми кичинекей болуп калдык да, бул кишилер баралына жетип курага келип калган кезде биз дагы өзүбүз кыйналып калдык. Мына Союз тараган учур 92ден баштап 2000 канчага чейин эле кыйналган жашоо болбоду, 2001-2003гө чейин. Анан өзүбүздүн жашообуз менен окуу менен алып барышып атып, анан ошо атабыздын айтып аткан сөздөрүн азыркы ошол кездеги азыркы мем ошол кезде болгондо мен баягы кагазга жазып эле түшүрө бермек экенмин. Аны ойлонбоптурбуз да, өлбөчүдөй сезиптирбиз да, убакыт бардай сезиптирбиз. Анын үстүнө баягы көп эки жактан келип тартып калышчу да. Голливудтан келишти, Даниядан келишти, Турциядан, Казакстандан келип эле тартып атса эле, ушул эле жетет деп ойлогон окшойбуз. Бирок маалымат аз болуп атпайбы? Маалымат өзүбүздүн Кыргызстандан тартпаптыр да. Ал кишилер тартып кетет, ошол өлкөлөр. Анан документальный фильм кылып өздөрүн алып кетип атыптыр да, көрсөчү. Бизде болсо жана Жылдыз Орозбекова эжеме, анан ушу Бакыт Романовго ушунча ыраазычылыгымды билдирем, таасим кылам. Ошол адамдар, мына Жылдыз эжем 3 жыл бою ошо атамдын жанында жүрүп, ал кезде мындай өнүккөн техника кайдан? Ошо жанында жана магнитофонго жаздырып алып, анан кийин 3 жыл тиги чыкпады. Ошондо дагы баягы үзүл кезил болуп, атамдын отура калып эле айткандагысын баарын жазып атып, анан 3 томун чыгарып алды. Манас Самет Эсейтегич өлгөндөн кийин чыгып калды. Ошентсе дагы арбак ыраазы болсун. Баягы тирүү кезинде болсо 95-те баягы Манас 1000 жылдыкта Майрам Акаевалар, Аскар Акаев, биздин президентибиз туңгуч. Ошол адамдар аркылуу анан Кыргыз Республикасынын эл артисти болуп болду. Мынакей манасчылардын баарына Каба Атабековго, Уркаш Мамбеталиевге, Шаабай Айзызовго, тияктан ким Таластык Сейдрахмановго, мына ошол адамдардын баарын чакырып туруп эле Уркаш агайлар кийинки муунда. Анан ошолордун баарын алып барып өзүнүн кабинетине тапшырып койду. Анткени бул жерден документин алып келгиле, Шаабай Айзызовдун десе 3 жолу даярдады. Эмнегедир бул жерде управление бар болчу, жок болуп кетет да, документтер тийбейт тияка. Анан ошо 95-жылы ошол жака барып туруп анан тапшырып койду эл артисттикти. Ошонусуна да шүгүр. Манас орденин тапшырды ошо дароо эле. Анан жогорулаган даражасы болду, тебеленген учуру болду атамдын. Баягы билбегенге бир киши, билгенге эмне деген киши эле. Атам менен сыймыктансам, кыргыз эли сыймыктанчу киши болчу.
Акыркы манасчы деп бекеринен даректүү фильм тартылган эмес. Атамдын тирүү кезинде Мелис Омбекеев агабыз ошо даректүү фильм тартып, акыркы манасчы дегени туура элекен да. Анткени акыркысы дегеним убагында манасчыларыбыз жанакы касиетти арыган чыныгы манасчылар 14 урпагына чейин айтчу экен. А балким андан да көп айтчу. А менин атам 9 урпагына чейин. 9 урпагына чейин айтып, жанакы Семетей Сейитек, Алкай, Арак жол, Кунан Сарык, ушунун баарын айтып, анан кенже эпостордон ошол эле Курманбек, жанакы Төштүк баарын айтчу да. Анан ошентип эрте алдан айтчу. Эрте алда азыр такыр эле табылбай калбады, мынакей дарексиз болуп атат. Эми кээ бирөө болжолдоп айтканга аракет кылып атат. Жанакы Табылдактанов атабыз дагы жакшы демилгени көтөрүп ошол эрте алды жөнүндө бир эме кылып атат. Алда жазылып чыгат болуш керек. Бирок менин атам айтканда мен элестетчүмүн. Ошо баягы жарадар болуп жардын ичинде жатканы, куш менен сүйлөшүп атканы, көкөк менен сен да жалгыз, адамзатта мен жалгыз, канаттуудан сен жалгыз деп аябай арманын айтып, ушундай ушу кенедей элем ошол кезде, бирок ошолор эсимде да, ушинтип арманын айтып, ошо Эртагыл атабыздын да эрдиктерин аябай айтып берчү эле да. Шабай Азизов манастан тал чокудагы окуяны уккулуктуу кылып, кебине келтир айтып, 1000 метрлик тасмага жазылып калганы да элибиздин түгөнгүс, табылгыс байлыгы. Кыргыз ССРинин Илимдер Академиясынын кол жазмалар фондунда сакталуу турганы дагы көңүл кубантарлык иш. Кыргыз Республикасынын эл артисти, согуштун кайнап турган маалында 1944-62 жылдары Ысык-Көл облустук драма театрында артист болуп иштейт. Ортодо 1952 жылы Саякбай Каралаевдин чакыруусу менен бир эмес 2 рет Кыргыз мамлекеттик филармониясында иштеген. Алмамбеттин казактардын көкчөсүнө келип, көкөтөйдүн аш өңдүү миңдеген саптарды эргеп, оргуп ташып айтты. Gecece becinde veren oy gelgen doya Emice yeybağın esende görgende Tartışık jatkanda Akabay tamoşağa koy batkan doya Eneken borunağına tartkandan Nar keskini tatalgan Oşonda jaratına görбөй manastın Beybaktın oşonda da gözü baş oygan Çağalınan manaz karanın Kahpecinge varganda Karamancığı tayğı Kapaldap koldu salganda Oşonda uyuman az köydanın Oşon kırgız bul menen Neçen ilek jol menen Төрөлгөндө 3 айлык баладай төрөлүптүр. Үйдө төрөлгөн экен, анан төрөлгөндө ошо 3 айлык баладай төрөлүптүр. Анан мен ойлойм, азыркынын тили боюнча тонда төрөлгөн окшойт, анткени жумурдун ичинде төрөлгөн деп айтышчу экен да. Баягы тону менен кошо түшкөн экен. Анан топтоголок болуп ошо капкара анан 3 айлык баладай да чоң төрөлүптүр. Ошо эчте жатканда эле бул касиет тарыптыр да. Анан 3 жашына чейин көзү көрбөйт. Ак чел кабык басып турчу экен атамдын көзүн. 3 жашынан анан акырын мынтип чел кабыктары тарап, жанакы ак чел кабык анан бир эле көзүндө кичине точка калып калган. Ошо чел анан ошого чейин эми көзү көрбөсө баспайт да 3 жаштагы бала. Ошондо анан басып анан таалып эле жатып калчу экен. Аруу кармап атат деп атасы дагы жанакындай касиеттүү коочу киши, бирок эмнегедир өзүнүн баласынын касиетин же коркконбу элден иши айтпаптыр да. Анан аксар башыл айтып, ошо өзү менен эме болуп жүргөнбү, же ошо баласын атайын даярдап жүргөнбү жараткандан. Анан ошо 6 жашына чейин талып жатып калып, аруу кармап, анан буулугуп, бирдемени кыңылдап ушинтип өрчүкөн. иштен чыга албай. Анан ошо мал кайтарып жүрүп, анан баласы жоголуп кетип атпайбы? Жана жерден Жаман Карагай өзүбүздүн 2 Жаман Карагайдын бер жагында Чойке атамдын бейити бар.
булактын жанында. Ошол жерге жатып уктап калыптыр да көрсө. Канча уктаганын ким билет, канча күн издешкенин ким билет. Анан атасы баягы сарсанаа болот, балам жок деп. Анан малта калбаса койсун, баламды издейин деп анан ошо Жаман Каргайдан талып жатып калган жеринен. А ошончо күн, билбейм канча күн, 2 күнбү, 3 күнбү же 1 күн кечке уктап талып жатып баягы түш көрө берет да. Түшүндө баягы абышка, баягы эле касиети бар манасчыларга дарыгандай бир абышка, аксакал абышка түшүнө кирет. Түшүнө кирип анан боз үйгө атчандын дөбөртү эмес, боз үйгөлөргө киргизиптир. 6 жаштагы бала Кенеди. Анан боз үйгө киргизе эле, бир боз үйгө киргизсе, бир аябай сүрдүү, мындай ушинтип айтчу да, кашы моундай бүркүттүкүндөй кызыл жүздүү киши жатыптыр. Ал мындай олбурлуу жамбаштап жатыптыр да. Анан бул Манас атаң болот деп айттыр тиги абышкачы. Анан экинчи боз үйгө кирсем эле аябай сулуу, олбурлуу, суп-сулуу киши отуруптур дейт. Тим эле тоодой. Сулуу экен аябай. Ал Алмамбет атабыз экен да. Анан 40 боз үйгө ар бирине киргизип чыгып, мынакей балам, сенин бабаларың ушул баатырларыңды билип жүргөн, жүрүштөрүн айтасың деп анан дагы бир боз үйгө киргизсең, суп-сулуу байбиче отурат дейт. Келин минтип сабагына минтип кымыз менен отурат дейт. Анан минтип эле кымыз тай туякты эме кылып туруп эле берет да. Анан ичип атсам эле түгөнбөйт дейт тиги кымызчы. Бул канеке энең болот деп айтыптыр. Анан ушундай сулуу айым аял экен дейт, баягы чачпактары менен, кыргыздын кийими, элечеги менен ошентип отуруп анан баягы айранын, кымызын ичип ошентип анан тиги атасы келгече жата берет. Анан атасы алып кетет баласын. Анан отур баягы даарый баштаптыр. Баягы туттугуп, булугуп, кыңылдап, ыйлап, эсинен таанып эле жүрчү экен. Анан бир убакта ошентет да, анан кайра бала да чыгып кетет көчөгө. Анан талаада жүрүп көрсө, Манас айтчу экен да. Анан аны да тиги Азиз атамдын тең түшү көрүп калат. Ат менен келатып. Ал кезде бул мындай зданиялар кайда, үйлөр кайда. Анан талаада кетип баратса эле ошо кыйкырып Манас айтып атыптыр. Анан ал кезде Чойка атам ошо өтүп кеткен да. Анан келип эле Азиз атам айтыптыр, ай бул балаң сеники Манасчы болот экен. Кудум эле Чойкенин өзүндөй айтып атат Манасты деген. Анан тиги атасы ошондон анан ой эл журт сарбашылар. Менин балам Манасчы болот экен. Батаңарды бергиле. Мына мен койдум Манасымды. Балама өткөрүп бердим деп анан жанакынтип өткөрүп берип анан өзү жанакы көрөгөчтүгү менен, куучулук менен элди дарылап калат да, баласын анан жанакынтип устат болот бая. Анан ошол Манасын ого бетер баягы оргуштап айтып баштагандан анан Чойка атасы түшүнө кирет. Анан 2 кап таштадым балам депчи. Бирөөндө толтура кум, бирөөндө таруу. Ортосуна сары май койдум, сары майга тийбе, Манасың коюлуп калат деп аян берет. Дагы бир эмесинде, аянында өнөрүмдүн баары сенде, баарын таңазалагын, элиңе жеткир деп дагы бир ушинтип аябай көп ошо Чойка атасы да түшүнө кетпейт да. Ошентип жүрүп анан ушул 77 жашка чыкты. Манасын өлгөчө айтты. Менин баягы түшүнчү эмесим, бирок Манас айтып атканда таңдан кечке чейин тынбай айтчу. Кээде айт деген учур экен да көрсө. Анан талып жатып калганда, эми ошо өзү бою 2 метр 20 сантиметр киши болчу, 2 метрден ашык. Анан моундай толук болуп жатып калганда, моундай эле кенедей үлүлдөй болуп калчу да. Айтып бүтөт, анан топ-толук болуп тырышып жатып калчу. Өзү талып жатып калчу. Биз унчукчу эмеспиз, бир эсине келгиче. Анан энем айтчу экен, мени Манасты айт дегенде, баатырларым, олияларым деп сүйлөчү. Манас дечү эмес. Олияларым ошо жүрүштөрүн айткан, айт деп кыйнаганда, мени кыйнайт. Аттарынын эле туягы тай казандай. Ошолор мени тебелейт мени деп айтчу экен да. Анан ошо жанакы сөз деле ошо 2 дүйнөнү алып жүрүш оңой дейсиңби депчи. Анан бул Жылдыз Орозобекова эжебиз бир тууганымдан да артык өзүнүн ошо накта кызы деп ойлойм да, өзүнө да айта берем, ой биз эмес, сиз кызы депчи. Ошол киши ошо 2 дүйнөнү алып жүргөн кишинин деле чатагы канча. Бирде баягы оргуштап кетсе, бирде капалы болуп, бирде кыялын көргөзүп жаткан бүт баарына чыдап, жан боронбой эмне болсо жанына ээрчип жүрүп анан ошо жаздырып алып атпайбы жанакы өз оозунан чыккан аудио дискечи.
Бизде ошо кайдыгерлик аябай өкүндүрөт. Бизде адам бекеринен эки кулактуу, эки көздүү эмеспиз да. Бир кулагы эле жетет деп бирөөнү кесип салгандай эле мамиле кылышкан ошо кездечи. Болбосо ошо кездеги көмүс көзү жаткан адамдардын баарын айтып калса, ал да бир өзүнчө казынаны тултурмак да. Казына да, бай казына. Анан ар ким ар кандай вариант айтат. Менин атам 5-6 обондо айтчу. Улам өзгөрүп, мисалы үчүн каны кейинемди сүрөттөп келип, аябай мынтип ушундай сулуулукту момундай келгенден кийин муну мындай кое туралы деп турган Манас атам жүрүшүндө уже күпүлдөп, согуштун ыргагы менен айтып, анан баатырлардын жанакы өлгөн жеринде кошок менен айтат да. Кошок менен ыйлап буркан шаркабын түшүрүп айтчу да. Анан ошол нерсе жок болуп калбады. Ошонусу өкүнүчтүү. Анан өлөрүндө деле мен билгенди элим билбей калды. Мен 2 арманым бар деп айттыр. Ошо менден улуу эжем менен аябай эжемди жакшы көрчү, эркектей көрүпчү. Бизге деле баарыбызга жакшы көрөт, бирок ошо эжемди көбүрөөк эмесин айтчу экен, өзүндөгү нерсесинчи. Анан кетип баратам, ушу 2 арманым бар депчи. Бирөө Чойке атамдын күмбөзүн тургуза албай калдым деп. Бирөө мен билгенди элим билбей калды деп. Ушу 2 арманым менен кетип баратам. Ошол аябай өкүнүчтүү деп. Жанткени Чойке атасына бул жерде талай область болуп турганда бүт барып жүрдү. Жардам бергиле, ушу чоң күзмөн күмбөз тургузалы. Бул тарых кыргыздын дегендей десе да колдоо көргөн жок. 6 жашында айткан, ошо Манасын айтып, Бишкекте филармонияда иштеди. Канча жыл иштеди, ошо бир 10 жылча иштеди го. Ошондо деле эми ал баягы атеизм, анан Советтер Союзунун кези, ой бул жомок, мындай болушу мүмкүн эмес деп атама ишенбейт такырчы, ошондой колдоо тапкан жок да. Анан өмүрүнүн акырында деле ошо биздин жергиликтүү бул телевидение келип капа алып отуруптур. Бир күнү барсам анан ошо тартылайын десем тартпай коюшту деп. Акыркысын сезип атты, ошо мен билгенимди айтып кетейин десе дагы ошо тартылбай калды. Анан ошон үчүн жанакындай видеолор, жанакындай роликтер кыска болсо да калбай калды да. Берке Каба Атабековдун атабыздын баласы телевидение иштеген үчүн кичине документалдык фильмдер, ошо документтер калды да киши жөнүндө, элестер калды. Менин атамдын сүрөттөн башка ошо көрүнүктүү айткан эмелер калбай калды да. Ошонусу өкүнүчтүү, ыйлагым келет да. Ошо да. Залкар Манасчы 1927 төрөлүп, 78 жашында 2004 жылдын 13 декабрында дүйнө салган. Артында калган уулу кыздарынын бири Кымбат Азизова, маданият тармагынын мыктысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, наамынын ээси. Атасы Манас айтып дүйнөнү дүңгүрөтсө, кызы да эл арасында куулжуган үнү менен таанымал, кайталангыс таланттардын бири. Ырчылык өнөрдүн өтөөсүнө чыга албай ара жолдо калгандар канча. Ал эми Кымбат Азизова табият ыроо кылган көмөкөй үнүн аздек тутуп, ар күнү улам жаңы ырларды ырдоо менен алектенип, казынасын байытып турат. Акын жазган ыр, обончу жазган обондо аяр карап, ыргагын бузбай, угармандын табитин ойгото билгендиги менен да өзгөчө асыл касиеттерге ээ. Атасынын кызы дедирип, ар басыгын санап, эл көзүнө атына заты төп келген кымбат кыздардан болуп таанылды. Өзү да уул кызынын өнөр дүйнөсүндө өрөпкүп тургандарын баамдап, өнөр супарасына баш оту менен чулгап койду. Алладан кийин кече берим, жан атам жан жүрөгүм, санамдын күч кубат демесиң, сүрөнсүң терегин. Калтырбас аязга ызгарга, таянар томас карым, жан атам жанымда сиз барда, жапжарык ар таңым. Ар качандан бийик көрөмүн мен башкадан. Менин атам эң жакшы адам. Менин атам эң жакшы адам.
өмүрү өрнөк болгон адамдардын артында калтырган изин улап, улам кийинки муун урпактар үлгү тутуп, өнүгүү жолун аркалап иштей билгени да эртеңки элибиздин келечеги кең экендигинен кабарлайт.